Birinchi bölüm. Tarixiy göz qarash. Tafsir ilimi Allohtun elchisi sallallohu alayhi vasallam bildirgендей, Buyuk Qur'on kitobidagi Allohtun so'zining ma'nisini tushuntiruv, janoani chechmeloo bo'lib sanaladi. Бұл abdan ma'niluu islom ilmlarining biri. Arablardan fa-sa-ra degan so'zning tubki tamiri achuv deganda bildiradi. Salttu je klassikalik musulmon ilmpozdorining aytimina qaraganda so'z atovich tafsir, fassara degan so'zdan olingan deshadi. Tafsir tuzma-tuz tushuntirmani, al emi tavil chechmelooni bildiradi. Бұл iki so'z odatda ilmpozdor tarafidan Qur'onda chechmelo'da almaq-salmaq qo'llanilgan sinonim so'zdir. Tafsir menen tavilning o'rtasidagi ayirma. Muhammad ibn al-Maturidining aytgani bo'yicha, tafsir Xudoy taolo tekstda jibirgan tubki ma'nisi bo'yicha tushuntiradi. Al emi tavil oyatlar bir necha ma'niga ega bo'lsa, o'shalardan eng to'g'risini bildiradi. Tavil ko'p bog'liqlarda jana so'nishlarni tushuntiruv uchun foydalaniladi. Jana ko'p uchurda diniy tekstlarda qo'llaniladi. Tafsir bo'lsa diniy tekstlarda da, jana boshqa tarmoqlarda da qo'llaniladi. Misoli, Qur'onda izildөө ilmlarinde, jana islom huquq tanuv ilminde. Tafsir termini menin jeke oyum bo'yicha Qur'on tushuntirmalari uchun qo'llanilganda, islom qilimdin oyog'ida je ikinchi jarımında ishtelib chiqqan. Balkim Abdullah ibn Umar tafsir degan so'zni Qur'ondan ma'nisini bildiruv uchun qo'llangan birinchi odam bo'lgan. Ma yujibuni Jarat ibn Abbas al-Tafsir al-Qur'on falan qad alamtu annabu utiya ilm. Men Ibn Abbasdan Qur'onda chechmelösün jaqturchi emasmin. Biroq men hozir ağa Xudoy tarafidan bilim berilgenin bildim. Чынында biz бұл termindi Qur'on jana hadislerden Qur'onda chechmelөө ma'nisinde tapqan жоқпыз. Екінші жағынан алғанда, Qur'ondan bir ayatında, başqacha aytqanda 25-сүрөнүн 33-ayatında tushuntirma ma'nisinde qo'llaniladi. Hazreti Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam janoning sahobalari Qur'ondan кейбір ayatlарын chechmele berishgan. Алардын чечмелөсү тавил эмес, tafsir деп аталат. Ушундан улам көптөгөн окумуштуулардын оюна таянуу менен бул эки терминдин ортосунда айырмачылык жок деген жыйынтыкка келүүгө болот. Азирети пайгамбар жана tafsir. Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курандын алгачкы чечмелөөчүсү болгон. Бирок ал Куранды сөзмө-сөз түшүндүрүп берген эмес. Анткени Курандын көптөгөн сөздөрү ошол учурдагы адамдарга алардын араб улутунда болгондугуна байланыштуу, аларга түшүнүктүү болгон. Негизинен пайгамбар Куранды 3 учурдун биринде түшүндүргөн. Курандын бир үзүндүсү кадимки араб тили аркылуу түшүнүүгө мүмкүн эмес болсо, качан аяттын түздөн-түз мааниси мусулман аалымдарынын пикири боюнча Кудайдын каалаган мааниси эмес болгондо, сахабалар аяттардын кейбир түшүндүрмөлөрүн сурап кайрылганда. Мисалы, Азирети пайгамбарыбыздан Курандын 10-сүрөнүн 63-64-аяттарын бушра, жакшы кабар мааниси жөнүндө сурашканда, пайгамбарыбыз бул аятта кимдир бирөө жакшы түш көрүүсүн билдирет деп айткан. Дагы бир мисалда Рамазан айында орозону баштоо убактысы жөнүндө Курандагы осуят камтылат. Бул тууралуу пайгамбарыбыз Куранда айтылган ак жана кара жип, таңдагы караңгы асманды жарып баштаган жарыкка таандык экенин айткан. Мухаммад пайгамбар каза болгондон кийинки tafsir. Азирети пайгамбарыбыздын көзү өткөндөн кийин ошол доордо жашаган мусулмандар пайгамбардын сахабаларынын Куран жөнүндө билгендерине баа беришкен. Каза болоордун алдында пайгамбарыбыз сахабаларынын Куран боюнча жөндөмдүүлүктөрүн текшерүүнүн 3 жолун жарыялаган. Биринчиден, ал Куранды жана исламды үйрөтүү үчүн аларды башка шаарларга жөнөтүп жиберген. Экинчиден, пайгамбарыбыз кейбир сахабаларын өзгөчө мактаган. Үчүнчүдөн, өзү барда сахабалардан айрым маселелер боюнча корутунду берүүсүн талап кылган. Азирети пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көзү өткөндөн кийин Куранды чечмелөө жана кырааты менен окуу боюнча 4 мектеп пайда болду. Мекке, Медина, Куфа, азыркы Ирактын аймагындагы, жана Аль-Шам, азыркы Палестина, Сирия жана Ливан. Табиин доорунан кийинки tafsir. Хижра эсеби боюнча экинчи кылымдын аягында Азирети пайгамбарыбыздын сахабаларын ээрчиген табииндердин окуучулары көз жумду. Ошол мезгилде Курандын чечмелөөсүнө арналган эч кандай эмгектер жаралган эмес. Бир гана мужахид Курандын толук tafsirin жазган деп
ырасташкан эле. Кээ бир окумуштуулар ошол кылымдын экинчи жарымында Куран боюнча өз адистиктери жана кызыкчылыктарына ылайык чечмелөө иштерин башташты. 3-чү кылымдын аягы 4-чү кылымдын башына чейин тилчилердин жана грамматиктердин колдонгон изденүүлөрү жана ыкмалары өнүгүп келген. Ошентип тафсир адабияты хадис адабиятынан бөлүнүп, өз алдынча көз карандысыз болуп калды. Натыйжада тафсир илими дагы өзүнчө адистикке айланды. Тафсир адабияты хадис адабиятынан ажырагандан кийин алардын ар бири өз адабияты жана кызыкчылыктары менен өз алдынча илим болуп калды. Хадис адабияты, мисалы, пайгамбарыбыздын иш-аракеттери жана сөздөрү боюнча берилүүчү билдирүүлөргө карата гана колдонулат. Тафсир илими болсо пайгамбардын, сахабалардын жана табийиндердин Куранды түшүндүрүүлөрү менен бирге тил илими, риторика, укуктук жана технологиялык маселелерди дагы изилдейт. Бул маселелер жана жоолор хадис менен тафсир бөлүнгөндөн кийин терең изилдөөнүн чөйрөсү болуп калды. Тафсир адабияты акырында белгилүү болгон аль-тафсир бил-матур жана аль-тафсир бил-рай аттуу эки негизги түргө бөлүнгөн. Экинчи бөлүм. Тафсир 3-чү жана 4-чү кылымдарда. Хижранын 3-чү жана 4-чү кылымдарында тафсир жазуу адистиги абдан өнүккөн. Бири-бири менен тыгыз байланышта турган маалымат берүүчүлөрдүн тизмеси, башкача айтканда иснады аркылуу жеткен тафсир абдан белгилүү болуп, Куранды чечмелөөдөгү бир адистик катары. Теологдордун жана лексикологдордун көңүлүн өзүнө бура баштады. Тафсирлердин арасында Жами аль-Баян, Фит-Тауил аль-Кур'ан аттуу Ат-Табаранинин тафсири эң көлөмдүү жана ар тараптуу тафсир эмгеги катары таанылган. Ат-Табариден кийинки маанилүү окуялар. Хижранын 4-чү кылымынан кийин Куранды чечмелөө жаатында 3 ири окуялар болуп өттү. Аль-Суютинин айтымы боюнча алар А. Ихтисар аль-Асанид маалымат берүүчүлөрдүн тизмесинин азайгандыгын билдирет. Далилсиз билдирүүлөр менен коштолгон. Б. Адистештирүү кылымы. С. Тафсир аль-Бида кошумча негизсиз чечмелөө. Алардан салттуу эмес тафсирлер тараган. Андан тышкары ошол учурда Назм аль-Дурар фи танасуб аль-аят валь-суар аттуу бир жагынан Курандын ичиндеги сүрөлөрдүн ортосундагы байланыштарды, экинчи жагынан ар бир сүрөнүн ичиндеги аяттардын ортосундагы байланышты изилдеген эмгек пайда болгон. Маалымат берүүчүлөрдүн тизмесинин кыскаруусу Ихтисар аль-Асанид деп белгилүү болгон. Ар бир мугалимдин же кабарчынын атын кайталап отурбай, мусулман аалымдары жалпы иснат бербей башташты. Бул жагдай ислам илиминин методологиясы менен карама-каршы келип, маалымат булактарын текшерүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Анткени жок же анык эмес булактардан кабарларды кабыл алуу оңой болгон. Ошондон улам тексттердин көп авторлору так жана так эмес маалыматтарды айырмалай албай, өтө начар деңгээлде жазылган. Бирок Аль-Суюти жана башка даанышмандар 5 жана андан кийинки кылымдарды Куранды чечмелөө боюнча тилге, укуктук жана теологиялык анализге көбүрөөк басым жасоо менен адистештирилген доор катары карашкан. 3-чү халиф Усман ибн Аффандын өлүмүнөн кийин мусулмандар диний жана саясий чыр-чатакка дуушар болушуп, 3 негизги топко бөлүнүштү. Аличилер, башкача айтканда Али ибн Абу Талибдин тарапташтары. Умайяд, башкача айтканда Муавия ибн Абу Суфьяндын тарапташтары. Жана хариджиттер. Сунниттер менен шииттер ортосунда дагы бөлүнүү болгон. 3 топ бири-бирин жалган мусулмандар сыңар деп айыпташкан. Бул уланган илдет жалпы окумуштууларга жана атап айтканда ушундай тафсир эмгектерине терс таасирин тийгизген. Ат-Табаринин Жами аль-Баян аттуу китеби сунниттердин көз карашын чагылдырган тафсирлердин бири болуп саналат. Сунниттер менен бирге шииттер дагы өздөрүнүн тафсирин иштеп чыгышкан. Бирок алар иштеп чыккан тафсирлердин ортосунда эки негизги айырмачылык бар. Биринчиси, кээ бир шииттер Куран негизинен имам Али ибн Абу Талибке жана анын 11 тукумуна кайрылып жатат деп эсептешет. Экинчиси, кээ бир айрым шииттер Куран
Азирети пайгамбарыбыздан кийин 12 имамды гана мыйзамдуу бийлик катары таанылат деп санашат. Салттуу исламды карманган окумуштуулар Му'тазилиттердин тафсирлерин бид'a деп табышкан. Анткени алар Курандын кээ бир сөздөрүн бурмалап, өз ойлоруна жана кызыкчылыктарына ылайык пайдаланышкан. Му'тазилиттер болсо салттуу окумуштуулар алардын ойлорун туура эмес түшүнүп, же туура эмес чечмелеп жатышат деп эсептешет. Суфийлердин тафсирлерине негизинен кыялдануу мүнөздүү жана философиялык ойлордун катуу таасири астында турат. Суфийлер Курандын эки мааниси бар деп эсептейт. Көзгө көрүнгөн захир жана ички, жашыруун, батин. Азыркы түшүндүрүү ыкмасы бул аль-тафсир аль-изхари, баяндоо же аллегория аркылуу чечмелөө деп аталат. Куран аяттарынын ачык маанисинен тышкары түшүнүктөрдү билдирет. Бул тафсир Кудай жүрөктөрүн ачып берген адамдарга гана түшүнүктүү болгон маанилерди камтыйт. Бул багыттын жактоочулары өздөрүнүн көз караштарын пайгамбарыбыздын сахабаларынын тафсирлерине негизделет деп эсептешет. Аль-райга жана ар түрдүү чечмелөөлөргө болгон ортодоксалдык көз караш. Ибн Таймия, Аль-Дахаби, Ибн Касир, Аль-Суюти жана башка салттуу аалымдар тарабынан жаңы пайда болгон ар түрдүү чечмелөөлөр кескин сынга алынган. Алардын көз караштары боюнча муптадилердин, башкача айтканда салттуу исламга туура келбеген, сынга алынган чечмелөөлөрү пайгамбарыбыздын, анын сахабаларынын жана жолдоочуларынын чечмелөөлөрүн бурмалоо деп санашкан. Ошентип алар жаңы тафсир багыттарына аяусуз чабуул башташты. Мындан тышкары бул аалымдар мусулмандарды бир гана салттуу тафсир китептерин жазууга жана окууга үндөшкөн жана араб ыкмасынан алыс болгон аль-раи багытына акыл аркылуу ой жүгүртүүлөр каршы көрсөтүшкөн. Өз көз караштарын негиздөө үчүн алар 4 түрдүү булактарын пайдаланышкан: Куран, хадис, сахабалар жана алардын укук мураскерлеринин билдирүүлөрү. Айрым салттуу тафсирдин жактоочулары Куранды пайгамбардын хадистерисиз түшүнүү мүмкүн эмес дешкен. Алар бир гана салттуу чечмелөөнү кубаттап, алардын ою боюнча укуктуу эмес болгон. Акыл аркылуу аракеттенүүгө каршы турушкан. Абу Хамид аль-Газали, Ибн Атия, Аль-Куртуби жана Абу Хаян сыяктуу кээ бир тилчи жана теолог окумуштуулар алардын оппоненттери колдонгон булактарды колдонуп, бул көз карашты өзгөртүшкөн. Ибн Атия салттуу окумуштууларга жооп катары Курандагы 16-сүрөнүн 44-аятында пайгамбарыбызга Куранды түшүндүрүү үчүн милдеттеме берилди. Ал эми анын мааниси убакыттын жана ошол мезгилдин талаптарына ылайык деп ырастады. Пайгамбардын көзү өткөндөн кийин заманга жараша чечмелөөдө мындан ары интеллектуалдык күч аракет талап кылынат. Бул талаш тартыш уланып, тафсирдин негизги эрежелерин колдонуу менен схоластикалык ойго, башкача айтканда райга уруксат берилет деп талап кылышкан. Аль-рай тафсирин колдоочулар дагы өз турумундарын актоо үчүн Курандын аяттарын колдонушту. Ошондой эле бул багытты кармагандар пайгамбарыбыздын өзүнүн жолдоочулары иштихат үндөгөн деп белгилүү хадисти мисал келтиришкен. Кимдин иштихады туура чыкса, ал 2 сыйлык алат. Ал эми кимдики туура эмес болуп калса, ал бир гана сыйлык алат. Ошентип, салттуу окумуштуулар менен юрист-теологдордун ортосундагы талаш тартыштын натыйжасында тафсир илими 2 негизги топко бөлүнүп калды. Аль-тафсир бил-матур жана аль-тафсир бил-рай. Сөз матур сынатооштук, аттара же белги дегенди билдирет. Аттара деген этиш сөз өткөрүп берүү дегенди дагы билдирет. Ошентип, матур деген сөз өткөрүп берилген, жеткен деген маанини туюндурат. Аль-тафсир бил-матур адатта Курандын чечмелөөсү пайгамбардан, сахабалардан жана аларды ээрчүүчүлөрдөн кабыл алынган дегенди билдирет. Аль-рай сөз пикири, ой пикир, ишеним жана адатта интеллектуалдык күч аракеттерди камтыйт. Негизи ал Кудайдын сөзүн түшүнүүгө акылды иштетип, Куран түшүндүрүү үчүн колдонулган көз карандысыз көз караш. Адатта аль-рай араб тилин мыкты билүүгө жана тафсирдин макулдашылган принциптерине негизделип 3кө бөлүнөт. Аль-махмуд же аль-мамдух, башкача айтканда мактоого татыктуу, жана аль-рай аль-мадмум,
четке какылган. Үчүнчү бөлүм. Тафсир 3 жана 4 кылымдарда хижра боюнча. Түшүнүктөр жана аныктамалар. Акыйкатта тафсирлердин ортосунда ачык айкын айырма жок болгондуктан, айрым учурларда аль-рай көз караштары матур чечмелөө ыкмасы менен кошулуп кетет. Матур аттара деген этиш сөздөн келип чыккан. Араб сөздүгүнө ылайык, аттара деген сөз көзөмөл жүргүзүү, эскертүү, баяндама жана өткөрүп берүү сыяктуу көп маанилерге ээ. Андан тышкары, хадис деген термин араб тилинде жаңы, карама каршысы, эски дегенди билдирип, ал кабар, макала, баяндама, тарых, пикир алышуу жана башкаларга тиешелүү маанилерди дагы берет. Куран бул сөздү адатта окуянын мааниси, байланыш жана алар менен пикир алышууга тиешелүү сөз катары колдонулган. Пайгамбарыбыз бул сөздү Куранда жана жалпы тилдеги маанисине жараша колдонгон. Фатх аль-Бари китебинин бир хадисинде мындай деп айтылат: эң жакшы хадис Аллахтын китеби болуп саналат. Мухаддисун, башкача айтканда хадис алымдары, хадис деген терминди пайгамбарыбыздан бизге жеткен же пайгамбарыбыздын иш-аракеттери, сөздөрү же анын сырткы көрүнүшү жөнүндөгү баяндоого карата колдонушат. Мындан тышкары сунна, башкача айтканда сүннөт деген жол, эреже, өкма, жакшы же терс иштерге бирдей айтылат. Куран бул сөздү жалпы тилдеги түз маанисинде колдонот. Бирок хадис менен сүннөт деген сөздөрдү сахабалар да алмак-салмак колдонушкан. Мусулмандар пайгамбарыбыз Куранды өзүнүн ой жүгүртүүсү менен эмес, Жебреил периште аркылуу ага Кудай тарабынан келген сөздөр менен гана түшүндүргөн деп ишенишет. Бир нече аяттар пайгамбар Курандын биринчи чечмелөөчүсү болушу керек экенин көрсөтүп турат. Бул көз карашты колдоо үчүн Ибн Таймиянын Курандагы аяттын келтирилиши, балким сен адамдарга жөнөтүлгөн нерселерди ачык айкын түшүндүрүп бересиң. Менин көз карашымда сөзсүз пайгамбарыбыз Курандын бардыгын толук түшүндүрүп берет дегенди билдирбейт. Тескерисинче, ал мисалы орозо боюнча аяттарда эле ажылык жана башкалар сыяктуу сүннөт аркылуу бир гана араб тили менен түшүнүүгө мүмкүн эмес болгон. Мисалы намаз окуу эрежелери, көйгөйлүү аяттарды түшүндүрүп берүүнү билдирет. Куранда жана хадистерде бир нече жолу мусулмандарды Куран жөнүндө ой жүгүртүүгө чакыруу бар. Мисалы 38-сүрөнүн 29-аятында «Сага, эй Мухаммад, түшүрүлгөн куттуу китеп, анын сөздөрүнүн үстүндө ой жүгүртүү жана эскерүүлөрү үчүн акыл ээлерине жөнөтүлгөн». Төртүнчү бөлүм. Пайгамбардын сахабаларынын тафсирлери жана фатвалары. Пайгамбарыбыздын көзү өткөндөн кийин сахабалар Курандын эң негизги чечмелөөчүлөрү болушкан. Куранды чечмелөөдө алар пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүн, араб тилинин грамматикасынын жана өздөрүнүн жеке ой түшүнүгүн булак катары колдонушкан. Ошондой эле алар Куран кандай жагдайларда жана кандай шарттарда жиберилген жана анын түшкөн себептери жөнүндө так кабардар болушкан. Бул тармакта башка сахабалардын арасында эң белгилүү 4 халиф болгон: Абу Бакр, Умар, Усман жана Али. Сахиб, сын атоош деген араб сөзү сухбах, мыстыр деген сөздөн алынып, шериктик жана достукту түшүндүрөт. Ислам тарыхында сахиб деген пайгамбарыбыз менен замандаш болуп, ага ишенип, аны колдоо өткөн адамга айтылат. Салттуу уламалардын жана укук таануучулардын бул сөзгө өздөрүнүн аныктамасы бар. Салттуу аныктамада сахиб же болбосо сахаби Мухаммад пайгамбарыбыз менен ал пайгамбар болгондон кийин өңүндө, башкача айтканда түшүндө эмес, жолугуп, ага ишенген бойдон көз жумган адам. Укук таануучулардын, башкача айтканда усулчулардын аныктамасы боюнча жөн эле ага жолуккан эмес, анын пайгамбарлыгын кабыл алган, аны ээрчиген, узак убакытка чейин жанында болуп, аны менен байма-бай жолугуп туруп, пайгамбардан таалим алган адам. Акыркылардын аныктамасы боюнча пайгамбарыбыз Меккеге барганда, ажалык учурунда аны бир гана жолу көргөн көптөгөн адамдар сахаба категориясына кирбей калышат.
Сахабалар пайгамбарыбыз тирүү кезинде болобу же көз өткөндөн кийин болобу, Куран жана хадистерди чечмелөө боюнча кээде өз пикирлерин билдиришкен. Алардын бул аракеттери райи сахиб, башкача айтканда, жолдоочулардын пикири, айтуулары же фатвалары деп таанылып, жана анын колдонуу деңгээли мусулман илимпоздордун арасында талаш тартыш жараткан. Куран менен хадистерди үйрөнүп, башкаларга дагы үйрөткүлө деген көптөгөн ыйык көрсөтмөлөр бар. Бул көрсөтмөлөрдүн негизинде сахабалар тафсир илимин өнүктүрүүгө шыктанышкан. Анткени менен аларда Куранды толук чечмелөөсү же өздөрүнүн салымы катары кандайдыр бир жыйнак калган жок. Окумуштуулар Куранды чечмелөө боюнча эки топко бөлүнүшөт. Сахабалардын тафсирлерин кабыл алыш керек дегендердин арасында Имам Малик, Имам Ахмад ибн Хамбал, Ибн Таймия жана анын шакирти Ибн Кайюмдар бар. Алар далил катары сахабалар жакшы кулук мүнөзгө ээ болуп, Куранда жана көптөгөн хадистерде алкыш алышкан. Жана Курандын түшүшүнө күбө болушкан деп айтышкан. Мындан тышкары алар Куран тилинин чеберлери болгон. Башкача ойдо кармангандардын арасына Аль-Газали, Ибн Хазм жана Абу Хаян кирет. Сахабалардын тафсирлеринен улам чыккан көрсөтмөлөрдү күнүмдүк жашоодо колдонууда кыйынчылыктар пайда болот дешет. Анткени алардын көз карашы боюнча сахабалардын тафсирлеринде кээде келишпей турган карама-каршылыктар бар. Мындай карама-каршылыктар мусулман турмушунун ар тармактарында диндин талап кылган көрсөтмөлөрүн колдонууда сөзсүз башаламандыкка алып келет. Албетте, сахабалардын пайгамбарга жакындыгын жана алардын Куран тууралуу илимдерин эске алганда, алардын тафсирлери эч шексиз Курандын маанисин түшүнүү үчүн эбегейсиз орду бар. Бешинчи бөлүм. Улантуучулардын, башкача айтканда, табииндердин тафсирлери жана фатвалары. Табииндердин Куранды чечмелөөлөрүнүн юридикалык күчкө ээ болуусу же болбоосу тууралуу пикир келишпестиктер бар. Тилекке каршы бул маселенин талкуусуна арналган тарыхый материалдар өтө сейрек кездешет. Анткени пайгамбарыбыздын сахабалардын Куранды чечмелөөлөрү боюнча ынанбаган. Мисалы Аль-Газали, Ибн Хазм жана башка илимпоздор албетте табииндердин Куранды чечмелөө укугуна кызыктар болушкан эмес. Ошого карабастан Ахли Сүннөт кадыресе алымдары табииндердин ижмасы, башкача айтканда келишими милдеттүү далил, башкача айтканда худжа катары кабыл алынаарын билдиришти. Табиун, таби деген сөздүн көптүктүрү. Таби деген сөз зат атооч, таба деген этиштен алынган. Демек, таби деген башка бир адам, же муун өткөндөн кийин келген адам, же муун. Негизи таби бул Мухаммад пайгамбар менен эч кандай түздөн-түз байланышта болбогон, көрбөгөн, бирок пайгамбарыбыздын сахабасы менен түздөн-түз байланышта болгон, көргөн жана бул дүйнөдөн мусулман болуп көз жумган адам табиин, табиун же ээрчүүчүлөр, экинчи мусулман мууну жана сахабалардын эң мыкты жолдоочулары болуп эсептелет. Ахли Сүннөт аалымдарынын арасында табииндердин диний ченемдердин чечмелөөлөрү жана фатвалары кабыл алынганына карабастан, Абу Ханифа алардын диний чечимдери милдеттүү эмес деп эсептейт. Себеби алар пайгамбарды көрүшкөн эмес жана Курандын түшүнө күбө болушкан эмес. Ибн Таймия бул көз карашты колдогон. Ал эми Абу Хаян үчүн табииндердин диний чечимдерин кабыл алуу илимий же интеллектуалдык өмүрдү кыюуга тете болгон. Айрым маалыматтарга ылайык экинчи топтом табииндердин диний чечимдерин кабыл алышып, бул чечимдер аткарылууга милдеттүү дешкен. Алардын арасында Ахмад ибн Хамбал жана Маликилердин кээ бир укук таануучулары бар. Ошого карабастан бизге замандаш Абдуллах ибн Мухсин аттуу Ханбали укук таануучунун айтымы боюнча, Ханбали мектебинин көпчүлүк укук таануучуларынын көз караштары боюнча Ахмад ибн Ханбалдан жеткен эң так маалыматтарына ылайык табииндердин диний чечимдери милдеттүү эмес. Табииндердин Куранга түшүндүрмө берүүдөгү айырмачылыктары. Табииндердин түшүндүрмөлөрү 5 негизги багыттары боюнча айырмаланат. Фих, теология, Куран илими жана Курандагы тарыхый инсандар. Тил таануу. Фих жаатында алардын ортосундагы диний көрсөтмөлөрдөгү айырмалар
бир нече себептерге байланыштуу. Алар диний көрсөтмөлөрдү өз көз карашы боюнча түшүнүү, бул маселелер боюнча пайгамбарыбыздын айткандары жөнүндө маалыматтардын жоктугу, алсыз хадистерге амал кылуу, айрым маселелер боюнча пайгамбарыбыздын айткандары жөнүндө маалыматтардын жоктугуна бир мисал 2-сүрөнүн 196-аяты. Ажылыкты жана умраны Аллах үчүн толук аткаргыла. Эгер жолдо тосулсаңар, курмандыктын өзүңөргө жеңилин. Башкача айтканда, кой, жөнөткүлө. Ал курмандык белгиленген жерге жеткенге чейин чачыңарды алдырбагыла. Пайгамбар бул куттуу хадисте Аль-Бухари жана Муслим: бир адам ажылыкты же умраны аткара албай калган болсо, канча күн орозо кармоосун жана канча жакыр адамды азыктантып турушу кереги тууралуу баяндап жатат. Мындан тышкары Куранда аттары так айтылган эмес, жеке адамдарга тиешелүү шилтемелер бар. Ошентсе да табийиндер балким Торат жана Инжил аркылуу аларды аныктоо үчүн аракет кылышкан. Мисалы 2-сүрөнүн 246-аятында Мусадан кийинки Исраил урпактарынын башчыларын билбейсиңби? Алар өз пайгамбарларына бизге падыша шайлап бер, Аллах жолунда согушабыз дешти. Алар тигилердин арасындагы пайгамбарга мындай деген: бизге падыша шайлап бер. Куран Исраил урпактарынын ошол пайгамбарынын атын атаган эмес. Ал эми кээ бир табийиндер ал ким экенин аныктоого аракет кылышкан. Диний алымдардын айтымында табийиндер Куранды жана анын чечмеленишин хадиске же сахабалардын айтымдарына карабай түшүнүүгө аракет кылышкан. Мындай чечмелөөнү мисалы 4-сүрөнүн 159-аятынан көрүүгө болот. Акыйкатта китеп ээлеринен, башкача айтканда иудейлер менен христиандар болгондордун ичинен ал Иса өлөөрдүн алдында кабла маутихи ишенбеген эч ким болбойт. Кыямат күнү аларга каршы күбө болот. Дамир ататооч кабла маутихи алар өлөөрдөн мурда. Хи китеп элдерине же Исага карата колдонулат. Эгерде ал ататооч хи китеп элдеринин ар бирөөнө тиешелүү болсо, анда аяттын мааниси китеп элдеринин ар бирөөсү Исага, Кудайдын элчиси катары ишенүүсү керек. Ал эми эгерде ал ататооч хи Исага карата болсо, анда мааниси китеп элдердин бири дагы өлөөр алдында ага ишенбейт дегенди билдирмек. Табийиндердин айрым сөздөр менен терминдерди өздөрүнүн тилде өздөштүрүүлөрүнө жараша түшүнгөндөрү тилчилерди тынчсыздандырып турат. Андан да кызыгы, алардын чет тилдерден келген Курандагы айрым сөздөрдүн чечмелөөсү бири-биринен айырмаланат. Мисалы 112-сүрөнүн 2-аятын Аль-Самад сөзү ар кандай жолдор менен чечмеленген. Заид ибн Аслам кожоюн катары көрүп, Катада Аль-Бақи бада халқи бардык адамзат жексен болгондон кийин калуучу катары түшүнгөн. Икрима аллази лам яхруж минху шай ва лам ют андан эч нерсе качып кутулбайт жана ал азыктанууга муктаж эмес деп чечмелеген. Аль-Раби ибн Анас аллази лам ялит ва лам юлат ал төрөлбөгөн жана төрөбөгөн деп түшүндүргөн. Жана Мужахид Саид ибн Жубайр Аль-Судди Аль-Даххак Аль-Самад бул нур аят талала жаркыраган нур деп санашкан. Дагы бир мисал Курандын 95-сүрөсүнүн 1-аятында Аль-Зайтун деген сөз. Кабал Акбар жана Катада деген окумуштуулар бул Иерусалимдеги ыйык мечитке таандык дешет. Ал эми Мужахид жана Икрима бул сөз белгилүү болгон Зайтун багын билдирип турат дешет. Табийиндердин Курандагы айрым терминдерди өздөрүнүн билимине жараша ар кандай түшүндүрүүлөрү алардын бул терминдерди түшүндүргөн хадистер жөнүндө билимдеринин жоктугу же бул татаал терминдерди түшүндүргөн хадистердин жоктугуна байланыштуу болгон. Ошентип 15-сүрөнүн 87-аяты Куранда чындыгында сага 7 жолу кайталануучу аяттар жана бул улуу Куранды бердик. Ар кандай чечмелөөсүн кездештирсе болот. Ибн Аббас жана анын шакирттери Мужахид, Саид ибн Жубайр жана Аль-Даххак бул Курандын 7 узун сүрөлөрүн билдирет дешкен. Башка жагынан алганда Аль-Хасан Аль-Басри жана Катада акыр аягында Мужахид, анткени мурда ал башка ойдо болчу. Аль-Саб Аль-Матани бир гана Аль-Фатиха сүрөсүн Курандын 1-сүрөсү билдирет дешкен. Алар өздөрүнүн көз карашын бекемдеген,
Аль-Бухариден хадис табышкан. Ал эми биринчи пикирге колдоо көрсөткөн эч кандай хадис айтылган эмес. Табийиндердин тафсирлеринин негизги мүнөздөмөлөрү, булактары жана методологиясы. Мужахид, Саид ибн Жубайр жана башка сыяктуу айрым табийиндер диний тексттерге түшүндүрмө бергендерине карабастан, алар Курандын бардык аяттарына чечмелөө беришкен эмес. Жалпысынан алганда, табийиндердин тафсирлери жөнөкөй жана түшүнүктүү болгон. Табийиндер Куран аяттарынын аныктамасын колдоо үчүн грамматикалык талдоо жүргүзбөстөн кээ бир адабий ырларды колдонушкан. Мисалы, катада кээ бир аяттарда риторикалык жана тилдик талдоо жүргүзгөн. Ошондой эле алар бир кыйла сейрек колдонгон сөздөрдүн түшүндүрмөлөрүн беришкен. Анын себептери бул изилдөөгө байланыштуу эмес. Табийиндер негизинен диний тексттерди чечмелөөдө 3 булакты пайдаланышкан. Алардын биринчиси ыйык Куран. Экинчи булак сахабалардын айтуулары. Буларга табийиндер көп шилтеме беришкен. Үчүнчү булак көз карандысыз пикир болгон. Алар Куранды чечмелөө үчүн пайдаланылган дагы бир булагы Исраилият, Инжилдеги уламыштар. Бул багытта өзгөчө Ибн Аббастын шакирттери белгилүү болушкан. Табийиндердин диний тексттердин маанисин чечмелөөсүнөн улам пайда болгон өкүмдөрдүн милдеттүүлүгү боюнча ислам аалымдары эки топко бөлүнүшөт. Алардын басымдуу бөлүгү табийиндердин өкүмдөрдү худжа, далил болбойт деп эсептешет. Анткени алар пайгамбарыбыз менен жолугушпаган жана Куран түшкөн кырдаалдарга күбө болушкан эмес. Башкалар болсо табийиндердин диний өкүмдөрү милдеттүү деп санашат. Анткени алар билимдердин негизинен сахабалардан алышкан. Ошондуктан алардын далилдери милдеттүү болуп саналат. Анткени алардын билим деңгээли алардын устаздарынын билим деңгээлинде эле болгон деп айтууга болот. Ошентсе дагы акыр аягы табийиндердин диний өкүмдөрү милдеттүүлүгү боюнча эки тараптын чечим кабыл алуусу илимий принциптерге эмес, табийиндердин ислам динине кошкон салымдары жана алар пайгамбар менен жолугушканбы жана аны менен байланышканбы деген негизде болгон. Алтынчы бөлүм. Ой пикирлерге негизделген тафсир. Аль-тафсир бил-рай. Арабча сөздүктөргө ылайык рай деген сөз зат атууч. Бул сөз көз, акыл эс, акыл менен көрүү сыяктуу көптөгөн мааниге ээ. Ибн Хишам аль-Ансари жана Ибн Малик сыяктуу мусулман грамматик жана тилчилердин ой боюнча ра өткөн чактагы этиш, рай деген сөздөн келип чыккан жана бир же эки нерсени көрүү жөнүндө болот. Биринчиси түздөн түз көрүү маанисин билдирип, бир эле нерсе жөнүндө болот. Мисалы, роайту зайд, мен зайтты көрдүм болот. Адабият тилинде өз көзүм менен көрдүм дегенди билдирет. Экинчи мааниси бир нерсени акыл аркылуу көрүүнү же ынанууну билдирет. Мисалы, роайтуллах акбар мин кулли шей. Мен Кудай баарынан улуг экенин көрдүм, же Кудай баарынан улуг экенине ишендим. Бул жерде роа деген этиш сөз, ишеним маанисинде келет дагы, ал эки нерсени өзүнө камтып турат. Куранда раи термининин бир эле лексикалык маанисин белгилөө үчүн ар кандай түрдө колдонулган өткөн жана учур чактарда зат атооч катары. Мисалы, 6-сүрөнүн 76-аятында аны түн каптаганда ал жаркылдаган жылдызды көрдү. Раи деген термин ал көрдү, көз менен жаркылдаганды көрдү дегенди билдирет. Башка 8-сүрөнүн 48-аятында о, силер көрбөгөндү мен көрүп жатам. Бул жерде дагы раи өз көз менен көргөндү билдирет. Пайгамбардын хадистеринде раи сөздүн эки мааниде колдонулгандыгын байкоого болот. Биринчиси жеке пикири жана экинчиси иштихат, өз алдынча изденүү маанисинин эквиваленти. Сахабалардын убагында дагы раи эки ар башка мааниде колдонулган. Биринчиси Курандын же пайгамбарыбыздын түздөн түз көрсөтмөсү болбогон кезде жеке ой пикирди билдирет. Экинчиси кыяс, окшоштуруу, жол менен чечим чыгаруу эквиваленти. Табийиндердин доорунда исламда ар түрдүү саясий жана диний топтордун пайда болушу раи термини бида, жаңы киргизилген жана чектелген топтун оюн туюнтат деп айтууга болот. Ошентип, бил раинин чечмелениши акыры пайгамбар жана анын сахабаларында болбогон жоболорго негизделип калган. Натыйжада аль раи термини
диний өкүмдөр жаатында терс көрүнүшкө айланды. Умар ибн аль-Хаттабтын небереси Убайдуллахка бир жолу Зайд ибн Аслам Мединанын табийиндеринин белгилүү Курандын чечмелөөчүсү жөнүндө суроо берилгенде ал: "Менин оюмча бул кишинин Куранды чечмелөөдө жеке пикирин колдонуусу болбосо, башка эч кандай кемчиликтери жок" деп жооп берген экен. Жогоруда белгиленген мааниде колдонгонуна карабастан, рай термини иштихат, өз алдынча илимий изденүү, жеке ой пикир, кыяс, окшоштуруу жана ишенимди итикат билдирген. Аль-тафсир бил рай, өз көз карашы менен чечмелөө. Кудайдын сөзүн түшүнүүдө бул хадистерге негизделген эмес. Көз карандысыз араб тилин жана тафсир эрежелерин толук өздөштүрүү менен жыйынтык чыгарган чечмелөө үчүн колдонулуп калган. Негизинен кайсы бир Курандын түшүндүрмөсүнө бул аныктама туура келсе, ал аль-тафсир бил рай, аль-махмуд же аль-мамдух деп аталган. Башкача айтканда, өз көз карашы менен жүргүзүлгөн, мактоого арзыган чечмелөө. Ал эми бул аныктама туура келбесе, анда аль-тафсир бил рай, аль-мадмум жеке көз карашы менен жүргүзүлгөн, сынга алынган чечмелөө деп аталган. Демек, аль-тафсир бил рай, аль-мадмум араб тилин мыкты өздөштүрбөй, шарият жана тафсир булактары тууралуу толук маалыматы жок болуп туруп, жыйынтык чыгарган чечмелөө үчүн колдонулат. Ошентип, аль-тафсир бил рай эки топко бөлүнөт. Аль-тафсир бил рай аль-махмуд жана аль-тафсир бил рай аль-мадмум. Сунни алымдарынын арасынан Ат-Табари, Аль-Газали жана Ибн Таймия өңдүү 3 көрүнүктүү окумуштуулар аль-тафсир бил рай аль-мадмум чечмелөөсүн четке кагышкан. Ат-Табари Курандын маанисин чечмелөөсү 4 гана жол аркылуу болот деп эсептеген. Биринчиден, айрым аяттарды пайгамбардын берген чечмелөөсү аркылуу гана түшүнүүгө болот. Кээ бир аяттардын маанисин Кудай Таала өзү түшүндүрүп берген. Үчүнчүдөн, айрым аяттарды түшүндүрүүдө сабатсыздыкка жол берилбейт. Төртүнчүдөн, кээ бир аяттарды чечмелөө үчүн атайын диний илим талап кылынат. Аль-Газалинин ою боюнча, Куран араб тили аркылуу түшүнө турган захир, башкача айтканда ачык маанилерден тышкары жашыруун маанилерди камтыйт. Ошентип, кадимки араб тилин түшүнбөгөн кимдир бирөө жашыруун маанисин түшүндүрүүгө жеке пикири аркылуу аракет кылат. Ошондуктан ал Куран аяттарынын маанилерин так жана туура түшүнүү үчүн сөзсүз түрдө хадистерге кайрылыш керек экендигин баса белгилеп кеткен. Ибн Таймия аль-тафсир бил рай аль-махмудту кабыл алган. Бирок ошону менен биргеликте Куранды чечмелөөдө сахабалардын жана алардын мураскерлеринин, башкача айтканда табийиндердин ыкмаларынан башка ыкманы колдонуу туура эмес деген. Пайгамбарыбыздын убагында жана биринчи эки Абу Бакр жана Умар халифтердин башкарып турган доорунда рай термини терс мааниде эмес, жеке пикир жана салыштырууну түшүндүргөн. Үчүнчү халиф Усман өлтүрүлгөндөн кийинки мусулмандар Азирети Абу Бакр жана Азирети Умардын жактоочулары сыяктуу башка топторго өз ара бөлүнүп, ар бир топ өз көз караштарын колдоо үчүн Куранды колдонушкан. Бирок ошол кездеги диний же саясий айырмачылыктардан улам ар кандай илимий мектептер пайда болуп, натыйжада тилекке каршы аль-тафсир илими ар түрдүү талаш-тартыштарга аралашып, калыстыгын жоготууга дуушар болгон. Аль-рай багытынын колдоочуларынын жана каршылаштарынын далилдерин сын көз караш менен караганда, айрым далилдер кошумча кубаттоого муктаж болсо, айрым далилдер сынды көтөрө албоосу көрүнүп турат. Мисалы, Аль-рай багытынын каршылаштары 16-сүрөнүн 44-аятын "Биз сага Мухаммад адамдар үчүн түшүрүлгөндөрдү ачык баян кылып беришиң үчүн Куранды түшүрдүк. Алардын Аль-рай багытына тыюу салынганын колдоп турат" дешет. Менин көз карашымда бул аргумент жетишсиз. Анткени пайгамбарыбыз бүт Куранды түшүндүрүп берген эмес, ал тургай Курандын кадыресе бөлүгүн дагы чечмелеп берген эмес. Ошондуктан сахабалар кээ бир аяттарды түшүндүрүүдө өз пикирлерин колдонушкан. Кандай болбосун, көпчүлүк окумуштуулар аль-тафсир бил рай аль-махмуд топтомунда менен белгилүү бир шарттарда терең билимдин жана так булактардын негизинде амал кылынат деп белгилешкен. Жетинчи бөлүм. Куранды чечмелөөдөгү заманбап тенденциялар. 1750-жылдан тартып 20-кылымдын ортосундагы аралыкта мусулман дүйнөсү кескин түрдө артка чегинди. Буга себеп болгон батыштын маданий жана саясий үстөмдүгү
мусулмандардын жашоосунун коомдук, саясий, билим берүү, маданий жана экономикалык тармактарына терең таасир эткен терс толкунду токтотуп, исламды кайрадан калууна келтирүү жана бекемдөөнү көзөмөлдөгөн ар кандай ойлор жана кыймылдар пайда болгон. Мындай аракетте Индия жана Египет өлкөлөрү алдыга чыгышты. Бул кыймылдардын айрымдары исламды жашоо таризы катары түшүндүрүүдө рационалдуу, интеллектуалдык жана илимий ыкмаларды колдонууга умтулушту. Ошентип, жалпы ислам адабиятында жана өзгөчө тафсир жаатында интеллектуалдык, илимий, риторикалык, тарыхый, салттуу жана тарыхка байланыштуу жаңы багыттар пайда болду. Мусулмандарды ойготуучу багыттын жактоочулары Куран биринчи кезекте адамзатты туура жолго салуу үчүн, адамдар бул дүйнөдө жана акыретте ийгиликтерге жетишүүлөрү үчүн жиберилгенин баяндашкан. Ошентип, Куран адамзаттын бардык көйгөйлөрүнө чечим сунуштап, бардык руханий жана утурумдук муктаждыктарына жооп берет. Мусулмандар турмуштун бардык чөйрөлөрүндөгү, атап айтканда коомдук, экономикалык, саясий, күндөлүк түйшүктөрдү жана башка ушул сыяктуу көйгөйлөрдү чечүүдө бир гана Куранга кайрылышы керек. Бул парадигмага ылайык, мусулмандар Куранды заманбап жашоодогу көйгөйлөрдү чечүү жолун көрсөтө турган колдонмо катары кабылдашат. Бул багыттын өзгөчөлүктөрү Тафсир аль-Манар катары белгилүү Тафсир аль-Куран аль-Хаким эмгегинде чагылдырылган. Тафсир аль-Манар пайгамбарыбыздын, сахабалардын, табийиндердин жана эң мыкты тилчилердин түшүндүрмөсүнөн тартып, иудей жана христиан ар түрдүү диний тексттердин чечмелөө сырларын камтыйт. Жалпысынан айтканда, бул эмгек мусулман дүйнөсү тарабынан абдан жакшы кабыл алынды. Заманбап илимий өнүгүүдөн улам Куранга болгон илимий көз караш аны укуктук чечмелөөгө эмес, азыркы илимий ачылыштарга негизделишин талап кылат. Бул багыттагы көрүнүктүү иштердин бири Шейх Джаухар Тантауи жазган Аль-Джавахир фи тафсир аль-Куран аль-Карим ыйык Курандын чечмелөөсүндөгү берметтер. Тантауи Куранга укуктук эмес, илимий көз караш зарыл экенин баяндаган. Ошентип, ал укуктук багытты жактагандардын илимий көз карашты өздөштүрө албаганын сынга алды. Заманбап окумуштуулар Тантауидин ыкмасын анча жылуу кабыл алышкан жок. Субхи аль-Салих, Джансен жана башкалар Тантауидин илимий көз карашын сынга алышты. Алардын пикири боюнча, бул багытта илимий ыкма башка ыкмаларга үстөмдүк кылып, бул эмгектер чыныгы тафсир деп эсептелбейт дешкен. Риторикалык ыкмада социологиялык адабиятка басымдуулук кылынат. 8 том көлөмүндө Каирде чыккан Саид Кутуптун Фи Зилал аль-Куран тафсири бул ыкманын белгилүү бир мисалы. Бул тафсирдин кириш сөзүндө Саид Кутуп мусулман коомчулугунун жана адамзаттын көйгөйлөрүн чечүү жолу бир гана Куран окууда жана аны иш жүзүндө ашырууда деп жазган. Анткени Куран биринчи кезекте адамзатты тынчтыкка жана бактылуулукка багыттоо үчүн жиберилген китеп. Фи Зилал аль-Куран тафсирин дүйнө жүзү боюнча көпчүлүк мусулмандар тарабынан жактырылган. Анткени ал ошолдордогу мусулмандар кабылган социалдык көйгөйлөргө багытталган. Филологиялык парадигма Куран араб тилинде түшүрүлгөндөн кийин аны араб тили менен түшүнүү керек деп ырастайт. Бул ыкмага ылайык Куранды чечмелөө үчүн анын хронологиялык тартиби жана түшүрүлгөн убактысы, орду жана Куран түшкөн кездеги курчап турган жагдайлар жөнүндө так маалымат болушу керек. Бул ыкмага туура келген, толук жазылган эмгек жок болгонуна карабастан, бул багытта аягына чыкпаган бир тафсир бар. Бул Бинт аль-Шати аты менен белгилүү болгон Айша бинт Абдур-Рахман аль-Шати жазган. Тафсир аль-Баян лил Куран аль-Карим. Бинт аль-Шати тафсири Манна аль-Каттан тарабынан алгылыктуу аракет катары сыпатталган. Ошону менен биргеликте бул ыкма Курандын ичиндеги кереметтер сыяктуу Курандын негизги илимий аспектилери жана эрежелери менен байланышкан. Ал айрым тармактарына карата ишке ашпасын айтып, тынчсыздануусун билдирди. Салттуу парадигмага негизинен классикалык тафсирге жана адабиятка негизделет. Салттуу парадигма негизинен классикалык тафсирге жана адабиятка негизделет. Бирок кээ бир заманбап маселелерге дагы бир сереп салат. Бул багыттагы өкүлдөрүнүн арасына Махасин аль-Тауил эмгеги менен Шейх Мухаммад Джамал ад-Дин аль-Касими жана аль-Тахрир валь-Танвир аттуу белгилүү эмгеги менен Мухаммад аль-Тахир ибн Ашур кирет. Акыркы тафсир ар тараптуу жана абдан көлөмдүү, накта классикалык ыкма болуп саналат. Бул эмгекти энциклопедия деп айтууга болот. Мухаммад аль-Дахаби табигый тарых ыкманы бир гана динден чыккандар колдоорун белгилеген. Ал эми Джансен болсо, бул кадимки табигый тарых парадигмасы дейт.
Бул багытта бардык тафсир адабияты пайдасыз экени айтылат. Ал тургай бул парадигма Куранды түшүнүүнүн жаңы ыкмасы катары Ибрахим, Муса, Иса, Сулайман пайгамбарлардын кереметтерин жана Куран менен хадистерде белгиленген кээ бир эрежелерди четке кагат. Аль-Худая вал Ирфан аттуу талаш тартышты жараткан китептин автору Мухаммад Абу Зейд бул багыттын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири. Аль-Азхар университети бул китепти бардык жерлерден конфискация кылып, анын мазмунун четке кагуу боюнча фатва чыгарып, анын авторун динден баш тарткан инсан деп жарыялаган. Али Сулейман Али. Куранды чечмелөө тууралуу кыскача киришүү. Кыскарткан Ванда Кроуз. Китепти англисчеден кыргызчага которгон Ибраев Алмаз Орозакунович. Китептин редактору Эгимбаева Сауля Кыргызбековна. Бул китеп жалпы окурмандарга, ислам динине кызыккандарга, ислам динин изилдегендерге арналат. Бул китептин өзгөчөлүгү исламга болгон жаңы көз карашты сунуштайт. Мусулмандарды калыптанып калган эски көрүнүштөрүнөн арылтып, илимий мүнөздөлгөн жаңы жолдору чагылдырылат. Китеп Ихсан Хайрия коомдук фонду тарабынан бастырылган. Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы тарабынан тастыкталат. Ислам ойлору эл аралык институтунун кыскача сунушталган китептер сериясы. Институттун баалуу топтомдорунан окурмандарга түп нусканын мазмунунан кыскача түшүнүк берүү максатында кыскартылып алынды. Окуганга ыңгайлуу, убакытты үнөмдөгөн, кыска форматта чыгарылган баалуу коллекция болуп саналат. Бул китептер окурмандардын түп нусканы мындан ары тереңдеп изилдөөсүнө түрткү болот деген үмүттөбүз. Али Сулейман Алинин Куранды чечмелөө боюнча кыскача киришүүсү. Куранды чечмелөөнүн Азирети пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан баштап, ошол күнгө чейинки тарыхый өнүгүүсү менен Куран чечмелөө илимдерин студенттерге тааныштырууну максат кылат. Бул эмгек пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Куранды чечмелөөдөгү мүнөздүү, өзгөчөлүктөрүн жана методологиясын баса белгилейт. Ошондой эле пайгамбарыбыздын сахабаларын жана аларды ээрчигендердин, башкача айтканда табиун, Куранды чечмелөөсү, башкача айтканда алардын тафсир кылуудагы абалы, өзгөчөлүктөрү жана ыкмалары талкууланат. Бул кыскартылган эмгекке көптөгөн тафсирлердин жана аларды жазгандардын кээ бири гана киргизилген. Ошондой эле тафсирлердин эки негизги түрү иликтенет. Аль-Тафсир бил-Матур жана Аль-Тафсир бил-Рай. Бул китеп заманбап жана классика тафсир эмгектердин ортосундагы кээ бир айырмачылыктарды белгилейт. Куранды чечмелөө боюнча кыскача киришүүнүн негизги максаты окурмандарды Курандын кээ бир негизги котормочулары жана алардын эмгектери тууралуу маалымат менен камсыз кылуу. Тафсир илимине кыскача киришүүсү студенттер үчүн абдан кызыктуу болуп, аларды ушул багытта окуусун улантууга шык берет деген үмүттөбүз. Бар. Саллаллаху алейхи ва саллам, Аллахтын тынчтыгы жана берекеси болсун. Бул Мухаммад пайгамбардын атын атоодо же укканда эскертилет. Жыйынтыктоо. Курандын чечмелөөсү узак тарыхка ээ. Ал Курандын чыныгы маанисин тактоого багытталган. Алымдардын ар бир мууну тафсир кылууда алар жашаган доорго, айлана чөйрөгө жана ар кандай жагдайларга жараша ыкманы колдонушкан. Курандын тафсирин так жана ачык айкын түшүндүрүп берген эң мыкты чечмелөөчү Азирети Мухаммад пайгамбардан башталган. Анын көзү өткөндөн кийин сахабалар Куранды жана анын чечмелөөсүн мусулмандардын кийинки муундарына үйрөтүүнү ыйык милдет деп ишенишкен. Алардын мезгилинде Куранды чечмелөө боюнча негизги 4 мектеп пайда болгон. Бул мектептер Куранды чечмелөө жаатында бир катар көрүнүктүү окумуштууларды тарбиялап чыгарган. Табийиндердин доорунда Куранды чечмелөө ыкмасы сахабалардын ыкмаларынан өтө айырмаланчу эмес. Кийинчерээк эле сахабалардын жана табийиндердин тафсирлери окумуштуулар арасында кызуу талаш тартыштын предмети болуп калды. Бул талаш тартыштын максаты жогоруда аталган тафсирлердин негизинде келечекте шариятка ылайык мааниге ээ боло турган худжа же худжайя маселелерди аныктоо.
Бул тафсирлерден пайда болгон маселелерди аткарууга милдеттүү дегендердин далилдери сахабалардын жетишкендиктери болгон. Ал эми андай маселелерди аткарууга милдеттүү эмес дегендердин аргументтери илимий анализге жана тастыкталган булактарга негизделген. Исламдын алгачкы доорунда Курандын толук тафсири жок эле. Бул жаатта бир гана Ат-Табаридин Жами аль-Баян Антавил Айюл Кур'ан аттуу белгилүү комментарийи бар. Хижра боюнча 4-кылымдан кийин Куранды чечмелөө тармагында 3 негизги багыт пайда болгон. Аныкталбаган булактарды пайдалануу, адистештирүү доору жана жаңы ыкма менен чечмелөө же тафсир аль-бида. Бул окуялар Куранды чечмелөө чөйрөсүнө эки маанилүү жаңылык алып келген. Аль-тафсир бил-матур жана анын карама-каршысы аль-тафсир бил-рай. Изилдөөчүлөр тафсирдин акыркы түрүн эки категорияга бөлүшкөн. Аль-тафсир бил-рай аль-махмуд жана аль-тафсир бил-рай аль-мадмум. Адистештирүү доору тафсир илиминин укуктануу, грамматика, ой жүгүртүү сыяктуу адистиктерге бөлүнүү менен мүнөздөлгөн. Тафсир илими өз өнүгүү жолунда илимий, адабий, табигый тарых жана филологиялык чечмелөө аттуу жаңы категорияларды жаратты. Куран тууралуу так түшүнүк жана анын аяттарынын чыныгы маанисин түшүндүрүп берүүчү тафсир илими менен жана анын аяттарынын чыныгы маанисин түшүндүрүп берүүчү тафсир илими менин көз карашымда ислам илимдеринин арасында эң маанилүүсү болуп саналат. Аллахтын амирине ылайык, башкача айтканда анын улуу кабары болгон ыйык Куранда белгиленген мыйзамдарды сактабай туруп, бул жашоодо да, акыретте да ийгиликке жетүү мүмкүн эмес. Ошентип бул кыскача эмгек илимий изилдөө объектисин даңазалоо жана ага татыктуу урмат сый көрсөтүү болуп саналат. Жазуучу жөнүндө 1-2 ооз сөз. Доктор Али Сулейман Али, мусулман үй-бүлө кызматынын директору жана батыш аймактарындагы мусулман коомчулугунун имамы. Ганада төрөлүп, 1979-жылы Мединадагы Ислам институтунун араб жана ислам таануу бөлүмүн бүтүргөн. Ал ислам таануу боюнча окуусун улантып, Мичиган университетинен Ан Арбор магистр жана докторлук илимий даражасын алган. Доктор Алинин Тафсир бил-матур темадагы диссертациясы худжа милдеттүү далил маселе жөнүндө абройлуу изилдөө болгон. Ал АКШнын Детройт штатынын Уэйн округундагы Мичиган жана Окленд университеттеринде ислам таануу, мусулман дүйнөсүн изилдөө, араб тили жана Куран илимдеринен сабак берген.